Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Мен сиздерге бүгүн мамлекеттик кызматкерлер Манас окуйт долбоорунун алкагында Ашым Жакыпбектин чыгармасынан Теңири Манастын Каныкей бөлүгүнөн үзүндү окуп беремин. Айкөл менен жоролордун ак жолун айтып койдум, арнап чалдым, деп Каныкей тура калып, түндүктү карай көккө алакан жайганда Манас баш болуп баары тура калды, бата кылды. Кайра жай алышып отурганда Каныкей сөзүн улады. Кыран батыр 40 жоро, азган тозгон сен эмес, жолуна белек бербей, салт аткаруучу жеңеңер бейбак мен эмес. Ар кимиңе бирден сарпай кийим жабайын, кылын баскан эрлерден мен да ак бата алып калайын. 40 жородагы эмнеси бар дегендей умаштай көзү ачылды. Каныкей төрдө отурушун жазбай эшикке эйик какты. 30 балбан жабылып алып келип, бир куржун, көк жашыл түстүү зор курдун атан эмес пил куржун. Мына ошондо гана Каныкей ордо өргөсүнөн эпчи жагына барып, куржундун эки көзүн тең ачырып, ар буюм кийимдин сым-сыпатын айтып дагы жатмагы. Ар бир чорого ылайык таап, кийгизип да жатмагы. Бейжин ысык жер деп кабарын алган Каныкей кыраандарым аптапта жүдөбөсүн, терин шорголотуп кирдебесин деп кедик койду тармал жүнүн тасмалдатып кырктырып, 90 кемпир алдырып, тырмакка салып тыттырып, келинге кесе бастырган, кызга кыя тиктирген, ууздан уузга сынатып, жүн ичине албарс өгөндү кынатып, сайса найза өткүз, чапса кылыч кескич, баары алтындан чоктолуу 40 калпак койгон камдатып. Жоо бетинде бөтөн жерде узак жүрөсүңөр, ал жериңерди сагынып иштен күйөсүңөр, ошондо ак калпакчан 40 батыр бириңди бирин көрүп, алатоону көргөндөй демденип калсын дедим. Ак калпак кыргыз деп түмөн журт силерди бөлө таанып сүрдөп турсун дедим. Каныкей өз колу менен 40 жорого кыдырата 40 ак калпак кийгизди. Манасына өнтөлүп төбөсү бийик шуңшуйган, таласы жайык далдайган кантеңир калпак кийгизди. Жаша жеңе, деди чоролор. Ашыкпагыла, батаңарды аягында бергиле, деп Каныкей кайра куржунуна кол салды. Кыштын күнү бет келип урушса, тебетеи жыртылып, найза учуна кеткидей болсо, же кулагы түшүп кут жуюп, муруну түшүп мул жуюп калса, жалаң көк темир тулгага башы үшүп калбасын деп, кыш киерге 40 шыпыргы тебетей белеңдеген. Ичин сусар иштетип, тышын буулум тыштаган, 3 талаа кылып быштырып, туулгага чак кылып, жаактыгын түшүрүп, басырык уруш салышса, башына баса кийсин деп, башынан түшпөй жүрсүн деп, алкым бүчүлгөн кыйыштан тактырган. 40 чорго 40 тебетей. Каныкей өзү колу менен кийгизип чыкты бек кынап. Манасына өнтөлөп жолборс сүрдү, бөтөнчө кан тумак кийгизди. Жаша жеңе, деди 40 чоро болбой эле. Башыңарга кут болсун, деди Каныкей. Анан кайра куржунуна эңкейди. Урушта туруш болмокпу, жаан чачын күн болор, жакалары кир болор, көңүлү чөгүп жүдөсө, кеп сөөктү бизге калар деп, кайран жеңеңер Каныкей 40 чоронун ар бирине 10 көйнөк, 10 дамбал тиктирип койгон жайы бар. Көзү барга кийим болсун, жаман айтпай жакшы жок, уруштун тилеги өлүм дейт, шейит кеткенди кемегендей жер оюп, кызыл ала кылып, кийимчен коймок белеңер, анда бул кепин болор, деп үшкүрүп койду Каныкей. Кенизектер алып барып, ар кимисинин алдына койду. Бар бол жеңе, деди чоролор. Бар болгула, деди Каныкей. Бар болсун деп, силерди бирден чопкут камдаттым. Чоролордун узуну бар, кыскасы бар. Ар кимисинин нускасын алдырып, үлгүгө салдырып, карашаар, камбылдын, чынчымындын, манжудан, чибек тарткан, кербенден өнөрү өскөн элдерден бир кезин миң дилдеге кырмызын тандап алдырып, кыргыздан миңден бир уузду, ногойдон миңден бир уузду, ойроттон миңден бир уузду тандатып келтирип, 60 кызга асемдетип быштырган, 6 кабат курдатып, болот албас эгетип, табак солотуп, 40 жүлүн кылып шырытып, болот шибеге өтпөйт, 10-15тен сындырып тиктирген ичи торгун, тышы кырмызы жакасы алтын, жеңи жез, атса ок өтпөй былчыйган, чапса кылыч кеспей кайтарылган, сайса найза тешпей майтарылган 40 чопкут. Кенизектер бирден сунуп турду. Каныкей өз жолу менен ар чоронун жонуна өзү жапты. Манасына 2 чоро кийсе шөлбүрөп кең болор бөтөнчө чопкут жапты. Жаша жеңе, деди чоролор. Шаар колдосун, деди Каныкей. Мергендерден кеп угуп, көргөндөрдөн көп утуп, даңдун баштын текесинен териси калың деп угуп,
Абыкени баш кылып 60 мерген аткарып 80 теке аттырган, 6 ай жайы ачытып, жез челекке жаткырган, анан кабык алдырып, ширесин боyoткон, катын бычып, кыз тигип, аруке менен бурулча 90 кызды башкарып, 9 ай катар иштеткен, 90 жигит алдырып, талкууга салып ийилеткен, капшуурга салып тиштеткен, жылан боор бүктүрүп, жымырата тиктирип, нар менен тартса айрылбас, атан тартса сөгүлбөс 40 кандагай камдаган. Кенизектер бирден алып барып чоролордун алдына коюшту. Манасына Каныкей пил терисиненби өзгөчө кандагай камдатыптыр. Буурасан пил шыйрак, дөө кийсе төбөсүнөн батып кеткидей, аны өзү алып барып төрөсүнүн алдына койду. Жаша жеңе, деди чоролор. Бар болгула, деди Каныкей. Кербендерден кеп угуп, кайсы жердин булгарысы мыкты болот деп угуп, ошолордун алдырып, Алымсоок деген атактуу өтүкчүнү баш кылып, 100 өтүкчүгө ул тартып, такасынан кыюусунан тасма менен куратып, сары алтындан сулатып, таманын калың койдурган, таканын ортосуна терең ойдурган, кош жыландын койдурган, наалысына болот кактырган, кийсе кыба кындырган 40 чорого 40 өтүк камдаткан. Кенизектер жууп жуптап чоролордун алдына коюшту. Манасына Каныкей 6 өкчө жез наалы өзгөчө өтүк койду өзү барып алдына. Өтүүңөргө кошо жай киери бир бөлөк, барчадан байпак жоролу, ак кадек чулго оролу, кыш киери бир бөлөк, түлкү байпак жоролу, дүрүйө чулго оролу, баарын жана барып бөлүп коюшту. Жаша жеңе, деди чоролор. Бар болгула, деди Каныкей. Жар тартышып урушса, жебенин огу зыркырап тийген жери тешилсе, жаман түйшүк күч болор, жанга кыйын иш болор деп, аяк жагы табарсыкты чаптаган, жогору жагы айбалканы каптаган, ичи болот сырты алтын, тогузуна калың көйхар, көз чөөттөргөн 40 кемер кур камдаган 40 чорого. Каныкей өзү кемер курдун ар бирин 40 чоронун ар биринин алдына койду. Манасына чылк алтындан жасаткан, тогосуна жолборстун башына бастырган, көйхар көз калың каптырган эни 3 карыш кемерди өз алып барып, кучактай калып белине курчады. 2 жыл, 1 жыл эрикпестен атышса ок дарысы түгөнөр, ойрондор жандан түңөлөр, ошондо кастарлуу эле Каныкей деп эстеп, куржунга кол салса, аяктан эчтеме таппай чыкса, колу уялып калар деп, кайран жеңен Каныкей 84 чынач дарыны, 100дөн огун бөлөкчө, оттук бычак, милтелердин дааналап, чоро башына 50 кулач милтеден белеңдеп, такыр эле ок дарысы түгөнүп, жайдак кармашып калгыдай болсо, белеңде белең болсун деп, 2 мүйүздү тиңдегенде 40-ты бүлөтүп, кынына салып койгон жөнү бар. Ушуну менен мен үзүндүү окуумду аягына чыгардым. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.